Кадамжай району көп этностун башын бириктирип, алардын ынтымагын сактап келген район катары белгилүү. Анда 200 миңден ашык калк жашап, 28 миңден ашыгын ар улуттун өкүлдөрү түзөт. Райондо элдин ынтымагы бекем болгону менен этникалык кыргыздардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандыгын ала албай келишет. Буга алардын жарандарды каттоо актысынын жоктугу, мыйзамда көрсөтүлгөн иш кагаздардын толук эместиги себеп. Жарандарды каттоо актысын каттоо райзакс деп коебуз. Райзакстагы алардын акт запистен выпискасы деген бир көйгөй бар экен. Ошону алдырып келиш жагы бизге келип жашап аткан жарандарга бир аз кыйынчылык туудуруп келатат. Кыргыз улутудагылар көчүп келген болсо, аларга бир аз жеңилирээк. Бирок башка улуттардан деле көп да бизге келгендерчи. Алардын бизде ушундай мыйзам бар экен, башка улуттун өкүлү болсо, если аял адам болсо, бизге турмушка чыккан болсо, ошол адамга тоскоолдуксуз жарандык берилет экен. Муну менен катар эркектерге кыргыз жарандыгын алуу кыйынчылык жараткандыктан мыйзам менен жеңилдетилген формасын иштеп чыгууну сунуштады. Ошондой эле өлкө санариптештирүүгө өткөндөн кийин Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздардын документтеринде кыйынчылыктар жаралып, көпчүлүгүнүн балдары бала бакчага же мектепке баруусунда тоскоолдук орун алат. Себеби буга чейин керектелүүчү маалыматтар кол түрүндө жазылса, 2019 жылдан кийин ал электрондук форматка өткөн. Балдарды мектепке же болбосо бала бакчага жайгаштырууда сөзсүз жашаган жеринен тактама керек. Илгери ошондой тактаманы кварталдык же болбосо үй комитеттеринин төрагалары кол менен эле жазып берчү эле да. Ушул адресте жашайт, үй бүлөсүндө ушунча адам бар деп. Бирок бул система азыр кезекке коюу системасы. Андай тактамаларды кабыл албайт дагы. Бир гана паспортный столдон алынган тактаманын негизинде бала кезекке коюлат. Эгерде паспортный столдон андай тактама алып келе албаса, баланы кезекке койбойт дагы, бала мектепке же бала бакчага бара албай калат. Паспортный столдон андай тактаманы алайын деген болсо, этникалык кыргыздардын постоянный мындай каттоого турган жери жок. Эмнеге дегенде алардын көпчүлүгү ижарада батирлерде турушат. Белгилүү болгондой, учурда өлкөдө улуттар аралык мамиле боюнча мамлекеттик саясатты жакшыртууга багытталган кыргыз жараны концепциясынын максаттары жана багыттарын жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү боюнча иш-чаралар өтүп жаткан кез. Эл менен жолугушуу Кадамжай районунда өтүп, ага райондо жашаган ар улуттун өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө тургундар жөлөк пул, жарандык алуу, паспорттогу техникалык каталар жана башка керектелүүчү документтерге байланыштуу бир топ маселелерди чечип берүүнү өтүнүштү. Yoki Uchqo'rg'ondan mana shulardan keldim. Uyda ichiga kiradi, televizoring bor ekan, aynaging akva ekan, yoki xolodilnik bor ekan, senga mumkin emas deydi. Hozirgi zamonda kimda televizor, unda xolodilnik yo'q. Hozirgi zamonda. Bolaga bitta bolaga berilgan 800 so'm puliga erkak o'g'lim masalan Rossiyaga borish mumkin emas. Bishkekka borib ishlayapti desam, berilmay deb ketdi, nima deb kelinimga. Bu qanday odamga beriladi? Berilgan odamlarnikini butun 50, 60, 80 minggacha qaytarib olishni Qadamjoy. İçine 2-3 söküp jerde oturat, emin kızı içine çoğunlayıp kaldı. Kayaktandır akça tağıp, tegeregin içine tegi izlep koydu. Az bilesizler bizde problema, üge barıp durup, üyünü qarap durmadan kız alışat. Misalı da, birok oşol sene jölök buluğa muhtaç. Misalı, bir aktan tekşerüge barıp, sen tegeregin tegizegen, sağa hiç kanday jölök pul berilbeyt deyin. Birok kanjerdeki problemanı toluk çeçpeyde ketip kalgan. Buga kanday karaşı ketip? Tegeregin belgilengen жобо бар, жобонун негизинде бул ар бир үй бүлөнүн жашы 18ге толгон жарандарынын кирешелери эсептелет, алардын социалдык статустары аныкталат бизге кайрылган учурдан баштап. Ошонун негизинде үй бүлөнүн кирешеси жан башына 1000 сомдон жогору болбосо, ошондо мамлекеттик үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун чегерүүгө мүмкүн. Андан сырткары дагы толтура өзүнүн тиешелүү чектөөлөрү бар. Ошол эле мал мүлкү боюнча, унаасы боюнча, үй жайынын жашоо шарты эске алынат сөзсүз. Бизде жарандардын көйгөйү көбүнчө бизде пин боюнча, жеке номер боюнча бул бизде билесиздер да соцфонддон бизге ГРС өткөзүлүп берген. Анан ошол боюнча проблемалар көп бизде. Анан мурдагы архивный каталар көбүнчө көйгөй ошодон көп жаралат. Каталар бул тамгалардан да. Ооба.
Бул эми мурда илгери айыл өкмөттөрдөн катталып келген, анан соцфонддон ОМС алышкан пин. Анан аны бизге өткөзүп бергенден кийин биздин архив менен алардын пини дал келбей, ошолорду биздин өзүбүздүн архивдик вариантта оңдоп, териштирип карап берип атабыз азыр. Бизде көйгөй ошол, паспорт боюнча көйгөй жок. Район кыштактарда көп улуттун калкы жашаганына карабай, ар бир улуттун өкүлдөрү чыр чатаксыз жашоо кечирип ынтымагын бекемдеп келет. Ар бир улут өзүнүн каада салтын сактоо менен бирге даталуу күндөрү атайын майрамдык иш-чараларды өткөрүп келгени менен этникалык кыргыздар сөзсүз түрдө кайрылман макамына ээ болуу зарыл. Ал үчүн этникалык кыргыздар Кыргызстандын аймагына көчүп келгенде атайын органдарга кайрылып, кайрылман макамына ээ болуу менен бирге балдарын окутуу сыяктуу бир топ социалдык жеңилдиктер менен камсыз боло алышат. Барыбызга белгилүү 13-17 жылдарда атайын концепция кабыл алынган. Бул концепциянын негизги маңызы ошол республиканын аймагындагы бардык улуттардын биримдигин чыңдоо болгон, бекемдөө болгон. Бүгүнкү күндө дагы ошо кыргыз жараны деп биз жаранды өзүн-өзү таануу концепциясыны азыр президентибиз бекитип берди. Өткөн жылы 13 октябрдагы өзүнүн жарлыгы менен. Ошондон бери азыркы негизги максат ошол концепциянын алкагында достукту, биримдикти бекемдөө максатында иш алып баруу. Кудай бурса бул концепцияны дагы ишке ашырабыз. Бул бүгүнкү ошол концепцияны ишке ашыруу бул биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эң негизги багыт.